Арлен Абдрахманович, эми мыйзамдар көп келет, кээ бир жерлерде биз макул болбойбуз, каршы болгондо учурлар болот. Бирок бул мыйзамды мен 100% колдойм. Анткени деген өткөн чакырылышта, 6 чакырылышта Жогорку Кеңеш депутаты болгондо мага Орус Федерациясынын бизнесмендери кайрылат да. Бут кийим чыгарган бренд менен иштеп, аябай чоң мындай чыгымдар болуп, биякта ошондой Орус Федерациясынын бир чоң бренди менен ишкана ачышып, канча чыгым болдук дейт, социалдык фонддун төлөмдөрүн төлөдүк дейт. Эми ал ставкаларды чоң деп ачык эле айтып сүйлөштүк да. Аягында деген ошол биздин бренд жакшы аты чыгып, элдерге жаккандан кийин дейт, бияктан өзүбүздүн кыргызстандыктардын бирөөсү Кытайга сүрөткө тартып алып, азыр кантет экен да, сүрөткө тартып алып, анан тияка жөнөтүп, анан ошол жактан алып келишип, и биздин бизнесибиз банкрот болуп, мен деген 2 миллион кредитим менен талаада калдым деп аябай мындай ызы чуу болуп, прокуратурага да жазышкан. Бул 5 жыл мурда болгон нерсе да. Укук органдарга жазса, Финпол барып туруп текшерет 5 жыл мурда. Анан закуп деп коет го, пробный беле, контрольный закуп менен барса, ошол деген базардан табышып, ну, оштрафовали и все. И этого саткан адамды штраф салып койду, говорит, ошо ойдон, говорит, а бизнес, говорит, улантып, мен 2 миллион доллар мен талаада. Бул сырттан келген инвестор. Ошондой именитый брендтерди бияктан ачса, ошондой нерсе менен, говорит, сиздер, говорит, же инвесторлоруңарды колдобойсуңар деп, же ичинден өзүңөр контрафакт менен күрөшө албайт экенсиңер деп, ошондо эле айткан. Ошондо биз аягына чыга албай, президентке чейин, анда Асылбек Шариповичке чейин жетип, суранып, кайрылып, бул ишкер аягында бизнесин жаап, ошондой чыгаша менен талаалап калган. Бул бир мисал. Экинчи мисал, элестетиңиз, сиз деген ушу бизде именитый брендтер бар, там Шоро, Легенда жана башка чоң брендтер. Анан ошол брендтер 30 жыл Кыргызстанда иштеп, биякта Кыргыз патент отурат. Мен да ошо бир нерсе маселелер менен кайрылгам. Аягында деген региондордо бир недобросовестный, же ошол эле Бишкекте недобросовестный ишкер, мындай акыл деңгээли, мындай өзү жаратмандыкка жарабаган ишкерлер деген башка бирөөнүн бренди менен колдонуп, ошол эле атта строительный компания ачып алышат, же дагы бирдеме ачып алышып, ошентип колдонушат экен. Өзүбүздүн же сырттагы ишкерлерди колдобойт экенбиз. Кыргыз патент менен консультация кылып, мен ал кишилерге деле кайрылсам, ооба штрафтар бар дейт. Бирок Кыргыз патент силер соттошкула, анан соттошкондон кийин, соттошкону элестеткиле, барып туруп миллион убытка болсо 10% сен төлөйт экенсиң. Колунда бар ишкер болсо барат, а колунда жок ишкер болсо, анысы эле убыток болот, ал ашыкча чыгымга барбайт да. Ошондой нерселер болуп атат. Биз сырткы дагы, ички да ишкерлерди колдойбуз. Ошондуктан мен коллегаларды чакыртат элем, бул деген штрафтарын да калтыргыла, конфискация имущества да калтыргыла. Мындай өзү бирөөнүн эмгегин барктабаган адамдар, жанакы эми буларды грубый сөз бар, мошенник, анан халявщик деп коет да. Ошондой адамдардан биз жоготмоюн, бирөөнүн эмгегинин аркасы менен байым деген адамдарды токтотуш керек. 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл бизнес топтосо, анан кечээ эле келип алып туруп, же бийлик менен колдонуп, же мындай улам эле мына же изменение болуп атпайбы, же дагы бир нерсе менен колдонуп, ошону менен жамынган адамдарды биз жоготуш керекпиз да. Эртеси күнү бунун келечеги кандай болот деп, эгер Кыргызстан келечек экономикалык, ички, тышкы инвесторлорду ойлосо, бул жагынан күчөтүш керекпиз да. Бул жөнөкөй жарандарга тийише турган мыйзам эмес. Бул деген именно недобросовестный аферист, мошенниктерге колдонула турган мыйзам. Анан таможняны дагы бир көзөмөлгө ички иштер министрлиги, укук органдары, кечиресиздер, көзөмөлгө алыш керек. Эмне болуп атат, кандай товарлар келип атат, алардын да колдору узарып, алар да ошол тартипке алып келе турган ушул мыйзам менен колдонушат деп мен ишенем да. Колдойм. Рахмат Элиза. Чынына келгенде, урматтуу депутаттар, чындап эле бир жараныбыз өмүр бою керек болсо өзүнүн өмүрүн берип, ар кандай илимий изилдөөлөрдү жүргүзүп, Кыргыз патенттен атайын өткөзүү ошол жумушунчу. Бул не только товар, бул ар кандай ушундай өзүнүн чыгара турган индивидуальный бир жумуштар болуп калышы мүмкүн да. Аларды эми келип анан кийин ушинтип канча акча кетирип, канча мээнет кетирип, канча акчаларын кетирсе, анан бирөө келип орто жолдон бир тамгасын эле алмаштырып коюп эле ар кандай ушундай туура эмес иштерге барып атат. Ушуну колдоп берип коюңуздар, суранат элек. Рахмат.